Баланын тарбиясында атанын ролу маанилүү. Ар бир ата балага ишенимдүү, эр жүрөк, эмгекчил, жоопкерчиликтүү мүнөздөрү менен барктуу болушу керек. Арак ичип үйүндө уруш чыгарып, үй бүлөсүнүн берекесин бузган аталар да кездешет. Андай шартта өскөн баланын өмүрү кандай болот? Мындай жашоо шартында өмүр сүргөн кыз бала эркектерден коркуп жашайт. Ичимдикке мас болуп, оозуна келгенди сүйлөп, элдер менен кармаша берген атаны көрүп өскөн эркек бала эрте чоңоет. Ал эми үйүнүн башчысы болгон атасынан коркуп өскөн кыз балада жалаң гана өзүмө ишенүүм керек, эркектерге ишенүүгө болбойт деген көз караш калыптанат. Ал эми туюк мүнөздүү кыздар мындай жагдайда ого бетер коркок, тартынчаак, уялчаак болуп өсөт. Бала кезинен көргөнү ишенимсиз ата болгондуктан жашоо оор болорун ойлоп, активдүү түрдө даяр болот. Арак шараптан толугу менен баш тартуу керек деп айтсак, аны уккандар аз болору анык. Ошондуктан аны мезгили менен, өз орду менен мас болгончо эмес, өзүңдү көзөмөлдөй алгыдай ичүү керек. Бир мезгилде балаңызга назар салыңызчы. Кимди көрүп турасыз? Такылдаган шайыр мүнөз баланыбы же тартынчаак, коркок, айланага жалтактап караган жандыбы? Кандай болгон күндө да бул атанын тарбиясынын кесепети. Ата балага мотивация берүүчү жашоосундагы алгач кадам болот. Сен менин келечегим. Сен ушул үйдүн мактанычысың. Сен биздин үй бүлөнүн сулуусу. Сен дүйнөдөгү эң акылдуусуң. Сенин колуңдан баары келет. Сен эң таланттуу баласың деген сөздөрдү ар күнү чын ниеттен айтып туруңуз. Ошондо болгону бир жуманын ичинде балаңыз таанылгыс өзгөрүп чыга келерин байкайсыз. Анын сабагы, достору жана сиздер менен карым катнашы жакшырып, жашоого деген кызыгуусу пайда болот. Эмне үчүн десеңиз, себеби анын тиреги, баатыры, сүйүктүү атасы ага ошол сезимди уялатып берген. Самара Халилова, Манас Мусаев, Позитив программасы.